Allah'a şükür keltireyli. En birinci şu. Allah Teala şunça adamların arasından bizdi özün üyüne çakırıp ıyık Mekke'ge, nurlangan Medinaga gelip ziyaret kılsın dep жүрөгүбүзгө салып, бала чакабыздын жүрөгүнө салып, кээ-бирлердин үй бүлөсүнүн жүрөгүнө салып, ушул жака бир аттанып келбейсиңби? Ушу кыблабызды барып зиярат кылып, пайгамбарыбызды бир зиярат кылып, Алла Тааланын ушул өзү ыйык кылган жерди зиярат кылып, Куран түшкөн жерди зиярат кылып деп алардын жүрөгүнө салган. Бул Алла Тааланын тарабынан келген сиздерге, биздерге бул белек. Ар кимге Алла Таала мындай жүрөгүнө мындай жакшы, рухани, түбөлүктүү бейишке бара турган азыктарды сала бербейт. Ошон үчүн Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү кылышыбыз керек. Шүгүрдүн эң жакшы жолу 2 рекет намаз окуш керек. Дагы Алла Субханала ва Таала, я Алла, мен билген, билбеген, көргөн, көрбөгөн, сезген, сезбеген нематтарың барына шүгүр кылам. Канча деген мага жакшылык кылдың, я Алла. Күнөөлөрүмдү кечирүү үчүн, даражамды көтөрүү үчүн, сооп, улуу соопторго ээ болуш үчүн ошол үйүңө чакырып атасың, я Алла, сага чексиз шүгүрлөр. Чексиз мактоолор, алкыштар деп Алла Таалага жүрөктөн шүгүр кылышыбыз керек. Анан мүмкүн болушунча үйдөн чыгып атканда дагы тооба кылып, ушуга чейин, я Алла, канча өмүр бердиң, канча ырыскы бердиң, канча деген, я Алла, мага фарыздарды бердиң, важиптерди бердиң, канча менден кемчилдик кетип калды. Ошолордун бардыгына мен кечирим сураймын. Фарыздарыңды аткарууда, важиптериңди аткарууда, арам нерселерден тыйылууда, ушулардан туура эмес кылган кемчилдик, адам катары, адам фактор катары менен канча кемчилдик кетти, я Алла, өзүң кечиргин. Тооба кылып атам, я Алла. Будан ары эми жашоомду оңдоймун, жашоомду тазартамын, жашоомду ибадат менен, зикир менен, шүгүр менен, каниет менен, Куран менен, сүннөт менен өткөрөмүн, я Алла деп Алла Тааладан тооба кыл. Анан ошол эле кезде эми адамдын да укуктары бар. Ата-эне кимди бир жерде ата-энеси бар. Китептерде жазылган, ата-энеси болсо, ата-энесинен уруксат сурасын сапарга дейт. Алар мисалы бир кызматка муктаж болуп турса, башка баласы жок болсо, сапарга кеткенге уруксат бербейт шарият. Ата-энең кара дейт. Ошон үчүн эгерде боло турган болсо, мынандай эң биринчи укуктардан. Ошондой эле аял бала чакасына барып келгенге чейин мына жакта кичине тамак ашты даярдап коюш керек. Силер ороза кармап турула, мен барып келе калайын эмес да. Ошон үчүн мына жакта дагы келгенге чейин бирөөдөн мындай бир карыз болуп, тилемчилик кылып калбай турган деңгээлде бул жакты камсыздаш керек. Сизге жакындар ким эле? Үй бүлө бала чакаңыз бар, бир туугандарыңыз бар, кошуна колоң бар, куда сөөк, тууган уруктар бар, чоң иштегендер бар. Ошолордун акысына эгерде Кудай сактасын, кандайдыр бир аласа береседе мамиле болсо, аны бүтүрүш керек. Аны бүтүрүш керек. Болбоду дегенде, мына мен мынаны берип атам, мындай деп. Кээ бирлердин карызы бар, кээ бирлерин кандай бар? Банкта карызы бар, башкасы бар. Умрага барып келсек болот, бирок мына ниетиңиз ушу болсун, эң биринчи кезекте ушу карызды берем деген. Болбосо өзү мына жерде дагы мисалы мен бирөөдөн карызмын, барып келсем болобу деп. Өзү ошол барып келген акчаны ушу карызга бериш керек эле. Бирок эгер ушундай болуп калса, болбоду дегенде ошонун ыраазычылыгын, ошонун патасын алып коюңуз. Мен тияк кетип атам эле, чогуу иштечи элек. Көңүлүңүздөн өтүп калбасын. Ыйык сапарга тартып атам. Ошондуктан ише карап туруп, Кудай кааласа мен келгенде тигим сатылып кетет, бул сатылып кетет, мынаны берем. Орундатам мынакей деп мамилени тазалаш керек. Ушу тообанын ичинде ушулардын бардыгы. Эми кээ биринин акысына эгерде кирип калсаңыз, билесиз сизчи, кимди капа кылгансыз билесиз, кимди ушактагансыз билесиз, кимге Кудай сактасын жала жаап калган болсо, же кимге дагы ушундай бир алдап койгон болсо, жана ушуга окшогон нерсе болуп калса, аны эмне кылыш керек? Анда туугандар алардан кечирип сурап коюш керек. Ай тууган, өткөндө кичине экөөбүз кайта айтып кеттик өткөн жумада, мени кечирип коюңуз, мен ыйык сапарга кетип атам. Кичине көңүлүңүзгө алып калган болсоңуз деп. Кимдин начальниги бар, кимдин подчиненный бар, башчысы бар, жетекчиси бар, же кол алдында иштегени бар. Ошолорго эгерде биз туура эмес катуу мамиле кылып койгон болсок, урушуп, уруп койгон болсок, сөгүп тилдеп койгон болсок, ушактап, жала жаап, же ушундай жалган сүйлөп койгон болсок, ошол маселелердин баарын түзөп коюш керек. Бул себеп дегенде бул жөнөкөй сапар эмес, бул улуу сапар. Бул ахиреттин сапары. Бул ыйык сапар. Бул жөн эле бир не деп коет эле эс алуу, бир курорт эмес. Же болбосо бир эл көргөнкө мен деле барып бир көрүп келе калайын деген нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда,
кыяматка жакын адамдардын ушул элиталары, атка минелери, чоңдору саякат үчүн сапар кылып калат. Орто адамдары соода сатык үчүн, акча табыш үчүн сапар кылып калат. Кембагалдары болсо тилемчилик кылыш үчүн сапар кылып калат ажылыкка, умрага. Ал эми аалымдары, карылары болсо риякөрлүк, кожо көрсүн үчүн сапар кылып калат. Сен канча жолу умра кылдың? 5. Мен 10 жолу кылып койгом. Так. Дагы эмне дейсиң деген сөз бар окшойт эне. Мынандай кылып туруп, канча жолу ажылык кылдың? 5. Мен 15 жолу кылгам. Риякөрлүк, эл көрсүн, эл айтсын деп. Жок. Ошон үчүн иншалла бул сапарда туугандар, бул ушундай ыйык сапар болуп аткандан кийин, улуу сапар болуп аткандан кийин, бул негизи дүйнөнүн да, ахиреттин да курула турган сапар да. Ошон үчүн сапардын мааниси бар. Сапарга жараша өкүм болот. Эгерде бирөө ушу арам иш үчүн сапарга кетип атса, зына кылып келейин деп, же болбосо дагы бир жерге барып уурлук кылып келейин деп, анда сапары арамды болот. Сапардын өкүмү арам болот. Арам ишке сапар кылуу, бул күнөөгө сапар кылуу, бул сапар арам. Соодага сапар кылуу мубах, уруксат берилген, мейли. Бул болсо ажылыкка сапар кылуу. Ажылык фарыз беле, сапарыңыз дагы фарыз. Ибадат бул. Умра важиппи? Бул да алхамд ибадат. Сүннати муаккадабы? Нафил мустахаббы? Ошого жараша. Сапардын өкүмү сапарга жараша болот. Ошон үчүн биздин бул сапарыбыз жөнөкөй сапар эмес, бардык пайгамбарлар кылган сапар бул. Бардык пайгамбарлар таваф кылган, зиярат кылган, мээнетинин дуасын кылып, мээнетин кабыл кылдырган. Ошондой ыйык сапар кетип атканда, бул жакта бирөөнүн көңүлүнө алып калбасын. Баардын алхамдулилlah мамилелерди кылып, бул тообанын жолу. Шүгүр кылдык, да 2 рекет кажет. 2 рекет үйдөн кажет окуп турайлы, бүгүн окуйлу, эртең окуйлу, эртең чыгып атканда окуйлу. Я Алла деп. Биз мындайда, я Алла сен жеткиресиң. Ден соолукту да сен бересиң, акылды да сен бересиң, түшүнүктү да сен бересиң. Ден соолукту, амандыкты да сен бересиң. Эсен аман учуп, эсен аман түшөйлү самолеттон. Ошол жерде я Алла жакшы зияраттарды толук аткарайлы, кемчилдиксиз аткарайлы. Умраны кемчилдиксиз аткарайлы. Бир штрафка илинип калбайлы. Бир мустахаб адептеринен бери таштабай ушу жакшынакай аткарып келейли. Кандай Меккенин, Мединанын жүрөгүбүздө мухаббаты болуш керек. Ошондой мухаббат бергин я Алла. Сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединаны жакшы көрөт эле. Ошон Алла Таала пайгамбарыбызды жакшы көргөн нерсени бизге жакшы көргөнгө буйрган. Пайгамбарыбыз эмнени жек көрсө, ошону жек көрүүгө буйрган. Пайгамбарыбыз Мединаны жакшы көрөт. Биз да пайгамбарыбыздын Мединаны жакшы көрөлү. Кылым карыткан сапар токтогон эмес. Сапар Мединага токтогон эмес, бүгүн эле башталган жок. 14 кылымдан бери мусулман, миллион адам сапар кылган. Кыргызстандан эмес, бүткүл дүйнөнүн 4 бурчунан. Ал ыйык Мекке Каабага адам атадан бери, андан мурда периштелер сапар кылган буга. Ушундай ыйык жерге кетип атабыз туугандар. Ааламдын биринчи жаралган жерине, Адам алейхиссалам түшкөн жерге, зиярат кылган жерге, Ибрахим пайгамбар баласы менен пайгамбарлардын мынакей атасы, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Адам атабыз Ибрахим пайгамбар, Мухаммад алейхиссалам. Булардын бардыгы мына ошол жерде. Пайгамбарлар, Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, Давуд пайгамбар, Сулайман пайгамбар, Ибрахим пайгамбардын балдары. Ошонун белинен чыккан пайгамбарлар. Кандай болгон чакта дагы туугандар, мынакей ушундай улуу касиеттүү сапарга кетип атабыз. Ошон үчүн Алла Тааладан кажетте сурайлы. Я Алла, өзүң бизди сактап, өзүң бизге туура түшүнүк берип, жүрөгүмө жакшы иштерди кылгандын илхамын сал дейли. Жаман иштердин жиркени ичин сал, күнөөнүн жиркени ичин сал деп Алла Тааладан кажет намаз окуп, мал канча азыгыбыз болсо ошого береке бергин деп, жакшылап үйдөгүлөр менен алхамдулилlah, эми үйдөгүлөр менен коштошууга келип калганда, алар менен жакшынакай насаатыңызды айтып коюңуз, ак батаңызды берип коюңуз, ызычы кылбаңыз. Үйдөн чыкканда кыжалат болуп чыкпаңыз. Үйдөн чыкканда ачууланып чыкпаңыз. Ана бүтпөй калды мында, эчтеке эмес, дүйнөнүн баары бужак болуп калган. Вообще грамм кыжалат болбоңуз. Кичине ылдыйда сөз болуп калса, анда мында бир нерсеңиз таппай, ана калып кетиптир, ана кечигип атат десе, кыжалат болбоңуз. Эч ким менен урушпаңыз. Биринчи кадам кандай ташталса, акыркысы ошондой ташталат. Ушул жерден кыш кое турган болсоңуз, асманга качан түз болот? Биринчи кыш түз болсо. Эгерде биринчи кыш түз эмес боло турган болсо, кийинкилердин баардыгы ишип калат. Ошон үчүн үйдөн чыгып атканда, бул өтө маанилүү учур болот. Машалла, баарына жакшы маанайда, машалла, баарына курсанчылыкта, ушу баардыгы менен жылмайып, баардыгын ачууланып, кабагыңызды бүркөбөй, үйдөн туугандар менен, достор менен жана башкалар менен салам алейкум деп жакшы коштошуп, бисмилла деп иншалла нерселерди, тиеше нерседи алып, анан кайчыңыз болуп калат.
устараңыз болуп калат, темир тезегиңиз болуп калат. Багажга бере турган нерсеге үйдөн эле салып коюң. Аэропортко барганда кайра ачып, кайра салып жүдөбөй, сөп нар жактан өткөрбөй коет, алып коет, билесиздер, а? Ошон үчүн алар багажга сала турганга салыңыз. Багажга сала турганга салыңыз. Ал жерден жакшынакай кылып. Кийимди өтө көп албаңыз. Ихрамды көп эле проблема кылбагыла. Кайерден алабыз, эмне кылабыз? Мединага барабыз, Кудайга шүгүр барыбыз. Эгерде биз Жиддага түшкөнүбүздө, анда ихрам проблема. Кандай? Бул жактан алышыбыз керек эле. Себеп дегенде Жиддага аэропортко чыкканда ихрам менен байлап түшүш керек да. Анын үчүн кандай? Анда Стамбулдан, же Чаржадан, же Кувейттен, эгерде түз учак болсо, же биздин аэропорт Манастан ихрам байланганга туура келет эле да. Биз болсо алхамдулилlah, Алла Таала ушундай кылды. Лидер умрасы жамаатына рахмат. Мединага түшөбүз, кайтканда кыска Жиддадан кайтабыз. Бул эң ыңгайлуу, машалла, маршрутта болчу. Себептен Жиддага спокойно ушундай кийим менен эле түшөбүз туугандар, мыналар менен. Албетте, машалла, мына жилеттерди кийип алыңыздар. Себеп дегенде адам көп жерлерге түшкөнүбүздө бири-бирибизди издеп калганда оңой эле көрүп алабыз да. Кеттик деп. Биз көппүз да. Ана мынандай кийип алсаңыз биз сизди каяктан тааныйбыз? Аты жөнүн азыр таап кыйын. Ана мынандай болуп калса жаныңыздан өтүп кетип, сиз ажатканада калып кетип, биз бияктан учуп кетип, сиз калып кетип, да проблема. Ошон үчүн мынандай актын кийим сыртка илип кое турган болсоңуздар, биз бир көрүп эле тааныйып калабыз да. Болду, мына биздики экен. Экөө тиякта жүрөт эле дептер, алар деле айтып калат. Ошон үчүн энелерге, эжелерге дагы ушу жилетти үстүнө мындай илип койгону жакшы, белги катары. Себеп бул жерде билинбейт. Дубай аэропортуна түшкөндө, анда жакта Мединадагы баягы зыяратчылар келгенде, автобустардан бир мечиттен экинчи мечитке өткөзүп атканда, бизге окшогон ал жерде Кыргызстан деле келди күтүп турган жок да. Же бизде эле келди. Бизге окшогон толтура. Кыргызстандын өзүнөн эле канча деген жамааттар барып атат. Ар фирмадан барып атат. Ар немелер менен биз алардын арасынан таппай калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн мына ал жерде алхамдулилlah берген бир белги катары бул төш алхамдулилlah жакшы. Үйдөн чыгып атканда сөз жакшынакай даарат алып, ага чейин иншалла чач өтө узун болсо, жакта тарап, сарап дегендей, сакал-пакалдарды тарап, мурут-буруттарды мисалы алып, андан кийин түктөрдү тазалап, тырмак-сырмактарды алып, кийим-кечелер жакшынакай салып, иреттеп дегендей болду. Бисмилла деп иншалла алар менен үйдөн чыгып атканда бир дуа окуп туруп, машиненин дуасын, сапардын дуасын окуп, колдон келишинче аэропортко азыраак адам менен барабыз. Аэропортко коштошкондун көбүн ошол жерден коштоштуруп, 2 машина, 3 машина кылып анан кийин барсаңыздар, бул сиз уча турган бир эле адам. Булардын баары давай учура тургандар 10 адам. Уча турган бир адам, учура турган канча? 10 адам. Андай болсо мына биз бар аэропортто кандай болуп калат? Алар кыйналып кетет, коркуп кетет, чочуп кетет. Тияга, бияга, пробка, бул жерден коштош, мейли, жаныңызда бирөө баса бол. Барып ошол жакшынакай узатып кое турган. Анан үйдөн бул сапардын жолу болгондон кийин, сапар мындай туугандар. Сапар деген сөз изхар. Бунун мааниси кандай? Көрсөтүү. Адам сапар кылганда өзүнүн ички дүйнөсүн көрсөтөт да. Азыр үйүңүздө, медресе эч ким билбейбиз, биз бири-бирибизди билбейбиз да. Сапарганда чыкканда анан билебиз да. Hazreti Umar razıyallahu anh oşun aytkanda bирөөнү мактаган экен. Кыйын Куран окуйт, кыйын намаз окуйт, тигиндей мындай сапар кылдыңбы? Жок, мактабай эле кой деген. Сен ошо мактабай эле кой. Сапарга чыккандан кийин, анан 15 күндөн кийин анан биз бири-бирибизди мактайбыз анан. Ким кандай экен? Канчалык адамгерчиликтүү, канчалык боорукер, канчалык кол ачык, канчалык таза, канчалык ибадаткөй, канчалык машалла, пакиза, ушунун баардыгы сапарда билинет. Сапарда билинет. Азыр мисалы билинбейт. Ошон үчүн сапарда сапар шериктештерибиз бар го. Буларды иншалла капа кылбайлы. Булардын көңүлүнө катуу тийип албайлы. Бирок алхамдулилlah өзүбүз дагы ушуларга шериктерибизди дагы мына карап, машалла жакшы кулк мүнөз менен сапарга өзү 3 нерсе керек. Жакшы кулк мүнөз, макулбу? Кичине шарияттан чыкпаган тамаша. Макулбу? И азык нормальный болуш керек. Сапарга. Болду. Жаныңызда 3-4 отурасызбы? Алып чыгып, өзүңүздүкүн эле нары карап турлар деп. Андай болбойт сапарда. Сапарда алхамдулилlah дасторкон чогуу. Кемениге түшкөндүн жаны бир дейт. Ошон үчүн баарыбыз чогуу учуп, чогуу барып келели. Биз эле дайым айтабыз, өзүбүз эле бейиштин ойлой бербей, элдин дагы бейишин ойлойлу. Баарыбыз эле чогуу кирели бейишке деп. Кандай дейсиздер? Вот, ошого иншалла баардык Кудай кааласа азыкты дагы жакшыраак кал. Азыктын эң жакшысы ушу көгүнөн көп салып коюң да. Анан нандарды мынандай кылып алып, ал жерден аны паңдатып, андай кереги жок. Мединада, азыр любой дүйнөгө кайсы жерге барсаңыз, машалла. Мурда адамдар алтын байлап алат эле. Акыры биз мына 2007-8 жылдары ажыга барганыбызда дагы ала букалык аксакалы бар эле, машалла алтын байлап алыптыр бени.
алтын күч болот экен да. Сүйлөгөнү дерский да. Отуруп турганы да, да мындай калып кетем, жоголуп кетем деген кыйынчылык жок. Эмне үчүн? Алтын бар да. Кайер ошо кичинесин чыгарсам деп, анан кийин өзү айтып калды. Кырып сууга неме кылып туруп, азмат ичип коет да экен да. Күч болот депчи. Мен ал доорлор өттү го, азыр ушуну көгүнөн алсаңыз, Кудай кааласа кайерде. Анан анча-мынча ала бериңиз. Ашып калат го, алып келе бересиз кайра. Баары чачып бербейсиз, коркпоң. Баарды иншалла өзүңүзгө жараша алхамдулилlah, садака кыласыз. Улуу жердин садакасы да улуу да. Мына жерде бир субханалла. Ал Меккеге барганда бир субханалла 100.000 субханалла да. Ушундай жерге тутабыз да. Bir orozа 100.000'ge, bir namaz 100.000'ge, bir Kur'an 100.000'ge, bir zikir 100.000'ge, bir dua 100.000'ge, bir som 100.000'ge. Ana, oşol жерде alhamdulillah жоомарттыгыңызды көрсөтүп. Албетте, мусулман адам өтө дагы болбойт, өтө ачып чачылып дагы жок кылып албайт. Alhamdulillah, орточо. Ошон үчүн сапарга чыгып атканыбызда, кичине Мединада болгонубузда, Мединада ал жерде 3 күн, Кудай калса алардын тамак өздөрүнүн, Мединада тамак. Меккеде отелде 2 мал жата тамак бар экен. Кудайга шүгүр. Буга чейин ал жерде Меккедеги тамактар төлөм менен болчу. Азымда ушу сиздердин алхамдулилlah группаңыздарга, анан киши азмаз ар кандай сезон алмашканына карап, башкалар кылып, машалла, бул Лидер Умра компаниясы атай иншалла тамакты сиздерге бекер кылыптыр. Кудайга шүгүр. Алла таалага неmatына. А бирок Мединада 3 күн турабызбы? Мединада 3 күнгө бир аз алып алышыбыз керек. Жолго кичинекей сухой паёк алып алыңыз. Аз-маз иншалла карап, бир аз ушу эң жакшысы этти аз-маз кичине кууруп, жата алып койсо болот. Көптөн эмес, кичине өзүңүзгө лайыктуу, ошол 3 күнгө мындай караптан ары бери жей турган шериктериңиздер менен чогуу эле. Анан ал жакта тамактардын түрлөрү деле бар. Бир аз алып алган жакшы. Анан эртеге барып кок сразу болуп калганда, курсак ачып калса, тамак жок тияк-бияк, кайер билип акча алмаштырыш керек. Тиги эмелерди билгенге чейин, тамак жайларды билгенге чейин аз-маз кыжалат болуп калбаш үчүн бир аз жолго алып алыш керек. Бул так, бул болдубу? Эми туугандар, виза паспорт маселесине келе турган болсок, виза паспорт маселеси ошол жактан бересиңер, а? Бейжиктер жана башка. Ассалам алейкум, урматтуу туугандар. Көп кимдер электронный форматты берди паспорттарын. Ошолор сөзсүз унутпай паспорттун жанында болсун. Эгер кимдер бизге берген болсо, биз аэропорттон беребиз виза менен, кошуп кагаз менен иншалла. Паспортторду унутпайсыздар иншалла, Түшүнүктүү болду, Кээ бирлери ушу телефон аркылуу электронный форматын берген, ошол ал жака барып, анан кийин паспорт үйдө болуп калбасын. Анан жок, анан ошон үчүн сөзсүз паспортту угуп алыңыздар. Сапарда эң маанилүү акчаны, үчүнчүсү ошол самолеттин билетин. Посадочный билет деп коет, boarding card. Ошол үчөнү дайыма жакшынакай карайсыз. Жүктү тапшыргандан кийин сизге бир жармаштырып берип коет. Талончик, талон деп коет, кичине. Жүгүңүз тияктан аласыз. Адашып кетсе ошо менен издейсиз. Так, ушул нерселер биздин жакшынакай жерде туруш керек. Анан бир жерге отурдуңуз, бир жерде турдуңуз, паспорт алдыңыз, кайра койдуңуз, ошол учурларда жерге түшүп калбасын. Себеп дегенде контролдордон өткөнүбүздө, текшерүүлөрдөн өткөргөнүбүздө кийимдерди чечкиле дейт. Кийимдерди чечебиз, пут кийим чечкиле, пут кийим чечебиз. Кайра нары өткөндө бул жага калып кетпесин. Бир sıra текшерип туруш керек. Өзгөчө карыяларды, карган энелерди, аталарды ошо жанындагы кызматчылар карап турсун. Карап турсун. Бул жолдогу биздин аэропортто да керек, Чаржада да керек, Мединада да керек. Кээ бирлер шашкалактап, паспортун, визасын унутуп калып, кетип калып, аркасынан издеген учурлар болгон. Вот. Ошон үчүн иншалла кайра башта аркасына келели, үйдөн чыгып аткан кезге келели. Эң негизи кандай? Курсанчылык менен чыгайлы. Машалла. Алла таалага шүгүр кылып чыгайлы. Ачууланбай чыгайлы. Өзүбүздү кармап, сапарда алхамдулилlah өзүм мага да пайда болсун, шериктериме да пайда болсун. Ушу ниет менен чыгайлы. Мен өзүмө эле эмес, шериктериме да. Эмеден өтүп атканда, регистрациядан өтүп, каттоодон өтүп атканыбызда, ошол жерде биринчи аксакалдар, аялдар өтөт. Жаштарыбыз да алхамдулилlah жетиштүү эле, булар шашылбагыла. Бирөөңүздөр да калып калбайсыздар. Бирок инсан шашма экен, канча айтсаңдар да болуп эле, тыгылып эле, патыр-путур калып кала тургандай жок. Токтоо, машалла, өтүп атат. Аксакалдарды, энелерди, аялдарды биринчи өткөрдүкпү? Болду. Андан кийин эркектер кете беребиз. Нар жака буйруса өтүп, 5 сапарда өзгөчө 5 убакыт намазды бекем кармайлы. Биз ошон бир сүннөт, важипти аткарып келебиз деп 5 убакыт намаз каза болуп калбасын. Айры самолетто болуп калабыз. Багымдатта самолетто болуп калабыз. Багымдатта самолетто отуруп окуй беребиз. Себептен ушул жерде биз самолеттин жарымынан көп эле биз дагы, анан кийин баарыбыз тура турган болсок, ал жер
Самолетте мындай болуп кетпесин. Жөн эле ошону алхамдулилля барып, отуруп окуйбуз. Даарат алып отурган жерлер бар, масалар болсо ал оңой эле. Анан даарат алгандан кийин суусундагы ала отуруп, шашылбай үчтөн тигендей кылган болбойт. А жердеги самолеттогу даарат ала турган жер кичинекей, кыска. Өзү суудагы аз. Ошон үчүн кандай кылат? Колду жууп эле фарыздарды аткарып жууп коесуз. Уктап калган болсоңуз, бетти бир сыйра, колду бир сыйра, бул жагы бир сыйра. Бүттү. Так. Масык бир сыйра болду. Путты эми бул жака анча-мынча жаштар көтөрүшү мүмкүн, көтөрө албайт. Ошон үчүн эгерде мындай кичинекей стаканчиктер болот го, мына одноразовыйлар болот го, ошондой алып койсок жакшы болот. Мына сумкаларга салып койсо жүрөт. Ошо кандай агас, так. Бул жакта ажаткан унитаз бар, мындай кылып жууп коесуз. Так, ачасыз, так, мындай кылып жууп коесуз. Түшүнүктүүбү? Себеп ошол болсо кичинекей болсо. Анан ал жерге барганда кандай жууш проблема болуп, ичин болсо ошол чалпылдатып бары суу болуп кетсе, бизден башка жүздөгөн адамдар бар. Артыбыздан да бир адам келе турган болсун. Вот. Ошон үчүн иншалла биринчи тазалыктан, биринчи маданият, ушулардын баардыгына карап коюшубуз керек. Алардын баардыгын путту жууган. Келип, 2 рекет сүннөт отуруп эле окуйсуз, андан кийин 2 рекет фарызды отуруп эле окуйсуз. Бүткөндөн кийин зикир, дуа, Кур'ан. Сапардын мүмкүн болушунча бекер сөздү токтотобуз, бекер басып, тияк-бияктарды токтотобуз. Саясаттыга болду. Үйдөн таштаганда таштаңыз болду. Ана мындай болуп кетти, тиги мындай болуп кетти деп, ушуну сапардан келгенге чейин ушу жерден бир дуа кылыңыз. Алла ошо сапарда ошо бир да ошо бирөөнү жамандабайынчы. Бирөөнүн айыбын мага көрсөтө көрбө. Бирөөнү мен ушу тануулап, издеп, айыбын издеп, тигиге баа берип, буга баа берип, саясат токтотуңуз бардыгын. Дагы иншалла бул жерде алхамдулилля жакшылыкты гана, баалуулуктарды гана сүйлөшүп, жакшы сыпаттарды гана бөлүшүп, мына ушулар менен биздин сапарыбыз болуш керек. Биздин сапарыбыз ибадаттын сапары, биздин сапарыбыз дааваттын сапары, биздин сапарыбыз таквалыктын сапары, илимдин сапары, биздин сапарыбыз алхамдулилля ушундай улуу сапар болгондуктан, ушу сапарды бузбай жакшы барып келели. Макулбу? Аэропорттон түшкөндөн кийин баягында эле сарда 1 саат 2 сааттан кийин эле наркы регистрация башталат экен. Экөө бар жерде, на? Ниче кыскасы айтканда, азыр мына жерге булар барды бөлүшкөн, эч кыжалат болбогула. Мына жерден иншалла самолеттор рейс бөлөк болуп калат. Бир эмес 2-3 самолет менен учуп калышыбыз мүмкүн. Макулбу? Ошолордон иши кандай бирок иншалла Кудай кааласа бир учурда эле учабыз, бир учурда эле мүмкүн 4-5 сааттын тегерегинде эле учуп барып конуп неме боло берет. Ага иншалла силер кыжалат болбогула, балдар бардыгы дайындалган, эч немеси жок. Так, сиздерге бая паспорт эмелери боюнча. Кокустан түшкөндө, Мединага түшкөндө, баягы бирканы унутпаңыз. Бирканы унутпаңыз. Кээде мындай да болуп калат. Кээде мындай да болуп калат. Ошо рейс менен биздеги мурунку сапарларда ошондой болуп калды. Бирөөнүн жүгү келбей калды. Жүгү келбей калды. Биз барып туруп ошол жерде жаздырып койдук, мына жүк келбей калды. Кийинки рейс менен келди, кийинкисин алып кеттик. Мына окшогон болуп калат да. Эми жаман айтпай жакшы жок, бардык адам даяр турса, кээде эмне үчүн меники жок, бардыгыныкы бар деп чаң тополон чыгара турган, паника кыла турган ушул эмес. Жөн эле сабырдуулук менен карап туруп иншалла бардыгын жазып неме кылып коюш керек. Сапарга мүмкүнчүлүк барбы? Дайыма иншалла мүмкүн болсо кичинекей блокнот, ручка алып алсаңыз өтө жакшы. Себеп дегенде биз илимий сапарда көп нерселерди, тарыхый окуяларды, жаттай турган дуаларды, Кур'ан, хадистен жана маселелерди ушундай айтылып турат. Ошолорду белгилеп жүрсөңүз, өзүңүзгө пайда. Өзүңүз иншалла жакшы убакыт өткөрүп келесиз. Келгенден кийин бул жака элге жайылтып, элге айтып бергениңизде дагы сизде ушундай бир жакты впечатление калат. Сизде ушундай бир алхамдулилля бир нерсени алып, үйрөнүп, кичине тазаланып, бир нерсени алдыга жылып келди деген уша калат. Качан ручка, кагаз бизде болсо. Алып жүрүш керек. Телефонга жаздырып коебуз, мынтип коебуз деген менен ал телефонда калып кетет. Мээге жазыш үчүн ручка керек. Кагаз керек. Бул жака кагазга жазыла берет, мээге дагы жазыла берет. Бул күчтүүрөөк жазылат да. Анан кийин буюрса, урматтуу туугандар, Алла субхана ва тааланын жардамы менен пайгамбарыбыздын Медина шаарына бараардан мурда эң көп салават айтышыбыз керек. Не кылышыбыз керек? Салават айтышыбыз. Сапарыбызды биз нурлайлы. Эмне менен? Зикир менен, Кур'ан окуу менен, дуалар менен, пайгамбарга салават айтуу менен, илим үйрөнүү, илим үйрөтүү менен бирибизге отуруп, арада алхамдулилля жакшы билгендер бар. Фатиха сүрөсү жакшы, бирок шеригибиздин Фатиха сүрөсү билбейт. Ага жакшы үйрөтөйлү. Ихласты билесиз, шеригиңиз билбейт. Ат-тахиятты билесиз, шеригиңиз билбейт. Мисалы да, сапардын дуасы, шеригиңиз билбейт. Ушуларды бир сүннөттү сиз билесиз, шеригиңиз билбейт. Ошон үчүн иншалла карап туруп, сапарда биздики үйрөтүү менен сапар болсун да, что биздин убактыбызды шайтан текке алып кетпесин. Башка текке кетип калбасын.
текке кеткенде кыжалачылык башталат. Кыжалачылык болот. Анан кийин мына караңыздар. Сапарда шериктер менен эч качан жаңылдашмай жок, башчыга баш иймей. Башчыга баш иймей. Ар ким өзүнүн каалаганын оюн айта бере турган болсо, анда кыйналып кетебиз. Ошон үчүн карап туруп бирөө айтылды, таксырлар бул жака келгиле, сразу келип калайлы. Бул жака жыйналгыла, жыйналайын. Кеттиктерине кеттик, турдан туруп. Ушул мынабы карап туруп, тартиптүүлүк боло турган болсо, баш ийүү боло турган болсо, биздин сапарыбыз аябай жеңил болот. Тартиптүүлүк, баш ийүү болсо, сапарыбызда береке болот. Анан бир адамдын себеби бул 100 адамга өзүнүн мисалы 5 мүнөт кечиккени менен 100 адамдын 500 минутасын алып койду да бул. Ушундай болуп калбашыбыз керек да. Ошон үчүн бардыгына иншалла Кудай кааласа автобуска чыгып атканда да, түшүп атканда дагы чөнтөк телефондорду этияттайбыз. Самолетко түшүп кээ-бирлери салып коёт. Уктайт, турат. Шашылып кеттик, унутуп калган. Самолетто телефону калып калган. Түшкөндөн кийин кайра самолетко киргизбейт. Ошон үчүн өзүңүздөгү немелерге документтер сиздин канчалык денеге жакын болсо, ошончолук жакшы. Документ, акча сиздин денеңизге жакын болсун. Жакшынакай турсун, түшүп кала турган ылдый өдө болгондо, жүк көтөргөндө, ажатканага кирип чыкканда документтер түшүп калбасын, акча түшүп калбасын. Ушулардын бардыгын жакшынакай иншалла сактап, мына жол эрежелерин этияттап неме кылабыз. Кудай кааласа Алла субханаху ва тааля таянып, Аллага таваккал кылып, Алла деп, анан кийин Кудайым буйрса, лаббайк өкүмдөрдү, Мединадагы зыяраттар, пайгамбарыбыздын мечитинин зыяраттары мүмкүн болушунча убактыбызды мына жактан кандай барсакчы, кудум ошондой өткөрөбүз. Мына жактан ла менен барсак, ошол жакта эле ошондой болуп калат. Ошон үчүн мына жерден иншалла пайгамбарыбызга мүмкүн бир 1000 жолу салават айтасыз. Шаарына кирде канча жолу салават? 1000 жолу салават айтып пайгамбарыбызга. Макулбу? 1000 жолу зикирлерди кылып, шашылбай иншалла самолетто дуа кылыңыз. Мусафирдин дуасы кабыл, умрачынын дуасы кабыл, ажынын дуасы кабыл, казатчынын дуасы кабыл. Бул Алла Тааланын өзгөчө өкүлдөрү. Эмнени сураса Алла берет. Шектенбей, экиленбей, дуанын кабыл болушлугуна, Алланын уадасына бекем ишенип туруп, жакшылап өзүңүзгө дуа кылыңыз. Биринчи, үй бүлөңүзгө дуа кылыңыз. Бүткүл үммөткө, мамлекетибизге, элибизге дуа кылып, дүйнөсүндө, ахиретинде оңолусун, бактылуулугун сурап, алхамдулилlah күнөөлөрүбүздүн кечирилишин сурап, бизге чейин өтүп кеткен ата бабаларыбыз, чоң ата чоң эле тайнелерибиз, жет атаңыз бар, бардыгына дуа кылыңыз. Жакшылап, я Алла деп. Ушулар дуа кылып туруп, иншалла дуа менен кирейли, зикри менен кирейли, салават менен кирейли. Пайгамбарыбыздын мечитине ушундай пайгамбарыбызды сүйүп кирейли. Пайгамбарды жакшы көрүп кирейли. Пайгамбарыбыздын Мединасын сүйүү бул имандан. Медина шаарынын ичинде пайгамбарыбыздын мечити бар. Пайгамбарыбыздын раузасы бар. Жаткан жери бар. Бакчасы бар. Кабыр бакчасы деп коет. Рауза кабыр бакчасы. Ошолордун бардыгына алхамдулилlah ушундай улуу зыяраттар. Анан ушундай болуп барайлы да. Эми дагы качан келет ал Алла билет. Адам бүгүн эртеңки күндү билбейт. Эмне болорунчу? Ошон үчүн бир барганыбызда ушунчалык пайдалайлы, ушунчалык нурланайлы, ушунчалык мүнөзүбүздү оңойлу, ибадаттарыбызды, ишенимдерибизди оңдойлу. Биздин сапарыбызда ниет ушундай болуш керек өзү. Ниетибиз Алла Таала ушу ыйык жерге сапарга тартырып атабы? Оңолуу ниетинде чыгайлы. Тазалануу ниетинде чыгайлы. Күнөөлөрүбүздү кечиртирүү ниетинде чыгайлы. Дуаларыбызды кабыл кылдыруу ниетинде чыгайлы. Алла Тааланын ыраазычылыгын, бейишин алганга чыгайлы. Биз Алла Таала пайгамбарыбыздын сүйүүсүн алганга чыгайлы. Сахабалардын сүйүүсүн алганга чыгайлы. Биз чыгып атканда жөнөкөй эмес. Ошон үчүн кулк мүнөзүбүздү дагы оңдоп, мамилебизди дагы, ибадатыбызды да оңдоп, мына чыгуудан өтө чоң нерсе болот. Ошо жакшылап Кудай кааласа иншалла Мединага барып жайгашкандан кийин, буйрса андан кийин наркы жолдомолорду ошол жерде айтып беребиз. Азыр ушуга чейин Мединага жеткенге чейин түшүндүкпү? Кудайым буйрса. Ушу Мединага жеткенге чейин суроолоруңуздар болсо айтыңыздар. Калгандарын учур-учурда айтып бербесем, азыр бардык нерсени айтып койсом, да аралаш болуп кетеби дейм. Туурабы? Сол себептен азыр Мединадагы ал жердеги алхамдулилlah пайгамбарыбыздын мечитин өзүнчө зыярат кылабыз. Раузаны, пайгамбарыбызга салам, ал кандай айтылынат, ал жер өзүнчө. Анан ал жерде алхамдулилlah көрө турган мечиттер бар. Ал жерде Жаннатул Бакый бар. Булар Курандын басмаканасы, ошондой эле алхамдулилlah Курандын музейлери, ушулардын бардыгы учурларды ал жерде сабак кылып турабыз. Күн сайын биздики ушул алхамдулилlah умраларыбыздын өзгөчөлүгү ушулда күн сайын сабакта. Биз эле сиздерден сураныч, ушул жерден эле сураныч. Көбүнчө жаштардан, аксакалдардан да. Ошо бир сабакты белгилейбиз 24 сааттын ичинде 1 саат. Ушул 1 саат бизге бир күндүк алхамдулилlah дем болот. Бир күндүк сурообузга жооп алабыз.
bir күндүк алхамдулилlah жаңыланып, дагы жакшыртып ибадат кылганга түрткү болот. Ошон үчүн сабактан катышып калбайлы да. Сабактан калбайлы, ушу сабакка катышып тура турган болсок, башкаларды тартипти кийин кылган. Мисалы саат 8-ден 9-га чейин сабак. Болду, кечки саат. Ага чейинкисин умра кылабызбы, эс алабызбы, тамактанабызбы, нары бери басабызбы, мейли. Бирок ошол учурда баарыбыз келип калат. Сабактарды алдык, көрдүк, билдик, бул жер ушундай экен дептен бардым. Налышы кете беребиз. Түшүнүктүү да, жараткан Алла Таалам энелерибизге дагы, агаларыбызга дагы, аталарыбызга дагы, эже карындаштар, ага энелердин баарыбызга Алла Таалам ниетибизди кабыл кылсын туугандар.